кутмандуу түн дейин десем, сыртта азыр жарык. Бул жерде түн кадимкидей, анткени биз ушул согуш убагында казылган үңкүрдөбүз. Бул үңкүр геологдордун тилинде штольня деп коет. Ошол архивтерден караганда тарыхта бул жерде согуш убагында, Улуу Ватан мекенин согуш убагында бул жерде коргошун казылып алынган деген маалымат бар. Бул азыр бүгүнкү күндө гана десем туристтик абдан кызыктуу объект, Таласка жапжакын. Бул жерди Кулансай деп коет. Мунугу бир тоонун артында эле Кулан корук, анан ары Текапкет деген байыркы шаар, анан Көгөй айылы жана Талас шаары. Демек туристтик объект катары келип бул жерге ошол үңкүргө кирип эс алып кеткенге мына азыр абдан бир жакшы дем ала турган жер, абасы абдан жагымдуу. Эми айтайын дегеним, бул кызыгы дагы бул үңкүрдө жарганаттар бар. Бул үңкүрдө кадимки эле чычкандар бар. Менин оюмча момолой чычкан деп аталат. Жана баканын кеминде 1-2 түрү бар да. Демек, мындай бир бала чаканы алып келип, мектеп окуучуларын, студенттерди алып келип, бир биология сабактарын же геология сабактарын өткөргөнгө абдан кызыктуу жер. Ошондуктан биздин долбоорго, биздин сайтка чакырат элем. Nomad KG деген долбоорубуз. Ошо катталыңыздар, жазылыңыздар, биздин долбоорго куш келиңиздер. Лайктарды басыңыздар, катталып, жана жанагыдай коңгуроолорду басып коюңуздар. Куш келиңиздер Таласка, куш келиңиздер Кулансайга.